адамдан бир китеп максатыңа окуп жет деген жакшы уран менен китеп окууну жайылтуу максатында мындан 1,5 жыл мурун жакшы долбоор баштаганбыз. Бунун өзгөчөлүгү мамлекеттик мекемелердин же болбосо уюмдардын колдоосу менен эмес, жаштардын, ыктыярчылардын демилгеси менен, студенттердин демилгеси менен ушул долбоор баштаганбыз. Ийгиликтүү ишке ашты. Бул өлкөбүз боюнча буга чейин 168 китепкананы ачып, жаңыртып, 130 миңден ашуун китептерди жеткирип, 30 миллион сомдук каражатты китепке инвестиция кылганга жетиштик. Бул болсо окуу жайларда, айылдарда, мектептерде, аскердик бөлүктөрдө китепканаларды жаңыртып, жакшы китептер менен толуктай алдык. Долбоорду Кыргызстандын ичинде, өлкөбүздүн ичинде эле эмес, чет өлкөдөгү, мисалы Германия, Египет, Япония, Москвадагы, Кытайдагы мекендештерибиз, мигранттар, студенттер да колдоп атышат, өздөрү китептерин, каражаттарын берип. Андан сырткары чет өлкөдөгү башка улуттун өкүлдөрү дагы өздөрүнүн каражатын берип, бул долбоорду колдоп атышат. Мен айтайын дегеним, бир адамдын өнүгүшү, бир адамдын ой жүгүртүүсүнүн өзгөрүшү, жакшы иш жасоосу бул бир эле өлкө үчүн эмес, бүтүндөй аалам үчүн чоң жетишкендик деп айта алам. Акыркы статистикаларды алып карай турган болсок, Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн арасында жана жалпы дүйнө жүзүн алып карай турган болсок, китеп окуу боюнча артта калган мамлекеттердин катарында калыптырбыз. Ошол көйгөйдү биз дагы өзүбүз мектеп кураганда китеп окуудан алыс чоңоюп калдык. Ошонун баардыгын эске алып, бүгүнкү күндө китепканаларды ачып эле китептер жетип эле калбастан, Кыргызстандын алыскы тоолуу райондоруна, айылдарына чейин барып, акын жазуучулар менен жолугушуулар, китеп боюнча интеллектуалдык оюндар, семинарлар, аябай жакшы иштер болуп, бүгүнкү күндө акыркы 1-2 жылдын ичинде өтө сонун жетишкендиктерге жетиштик. Учурда жаштар, жалпы элдин арасында китеп окуу маданияты аябай өнүктү. Буюрса Кыргызстан дүйнөдөгү эң китепке өлкө болобуз деген максат койдук. Учурда дүйнөдө COVID-19 індети оор кырдаал жүрүп атат. Адамдар негизи дайыма интеллектуалдык жактан дагы, руханий жактан дагы дайыма өсүштө болушубуз керек. Бул индет болуп аткан учурда дагы биз токтоп калбастан онлайн форматта китепканалардын ачылыштарын жасап, андан сырткары интеллектуалдык оюндарды өткөрүп онлайн форматта, анан ар бир үйдөгүлөр, ар бир үй-бүлөсү менен отуруп китеп окусун деген чоң чакырыктарды кылып, учурда дагы жакшы иштерди жүргүзүп атабыз.